кандай дейишибиз жок. Мен муну көркүмдөн айтам. Анан эч кандай эмеси жок эле жөнүндө жармаштырып келип эле кумтөр боюнча күнөөлүү деген туура эмес, абсурд да. Анан кийин Ыйманга Бекем, мен билгенде мына мен 2009-жылдан бери билем бул кишинин жанын. Мен билем, жакшы эле билем бул кишини. Бул кишинин бир грош үлүшү жок кумтөрдө. Кармабаев ошол жанагы биз укканбыз ал жерде 198 би 200ке жакын акционерлер бар экен. Ушу Кыргызстандын немесине. Масканы алып коюш. Кыргызстандын немелерине. Масканы мен укугум ал. Ковид жүрүп атат, мен алганга неме эмесмин. Маска менен жеңе эмеспи? Берки жанагы мыйзамсыз баюу боюнча да. Мыйзамсыз баюу боюнча эми мен силерге ачыгын айтып коеюн. Бийликте иштеп, анан кийин мыйзамсыз байган адамды мыйзамсыз байды деп айтса болот. Анан депутат болуп жүргөн адамды мыйзамсыз байды деген бул абсурд эле нерсе. Мен тем более Асылбек Шариповичке билем, мен ал киши мамлекеттин бир мындай нерсесине тескерисинче бардыгыбызды агама сөз тийгизе албайын деп эч кандай эч жерге кийлигиштирген эмес, бизди да. Анда эмнеден улам азыр кылмыш козголуп, азыр кыркылар болуп атат деп ойлойсуз? Бизге түшүнүксүз болуп атат ушул нерсе. Популизм деген эле ход. Аты жөнүңүздү айтыңыз. Мен Кубан Тажыбаев. Кубан Тажыбаев.